ишим жок, айылда иштебеймин. 3 балам бар. Күйөөм өтүп кеткенине 9 жыл болду. Москвага барып келип иштеймин. Айжыбек Исакова кесиби боюнча ашпозчу, бирок кесибине ылайык элет жеринде жумуш таба албады. Андыктан эми башка тармакты да өздөштүрүп көрүүнү чечти. Азыр айылда эле ишим жок, ушинтип отурган чакта эжеке чалып калды. Ушундай сен жазылдың эле, ушундай Жапон элинен, ушундай министрликтен ачылып, ушундай неме болуп калды, долбоор бар, келесиңби деп. Ушу сүйүнүп, ушул жерде окуп, үйрөнүп, 4 күндүн ичинде бизге аз убакыт болуп калат экен, бирок керектүү нерселерди үйрөнө алдык да. Машинаны отурушту билбейт элем, машинага отурушту үйрөндүм. Андан мындай оймолорду вообще эле төшөк шырышты дагы билбейт элем өзү. Ушуларды үйрөндүм. Мына оймо кыркышты, ушуларды кантип бастырып тигишти, ушуларды үйрөндүк. Ош облусуна караштуу Араван районунун жашоочуларынын дээрлик 70-80% айыл чарбасы жана багбанчылык менен алектенет. Аялдар да жазгысын талаат эмгектенсе, кышкысын бекер калышат. Тигүүчүлүктү үйрөнүүгө жумушсуз отурган 20 кыз келиндер чакырылган. Кече ушул мына азыркы эле немеде фартук тигип өз берке наркы группага 50 сомдон сатышты. Эң жөнөкөй. Өздөрүнө мал байлаганга жип өрүп үйрөнүп, ар бирден жип магазинден жип алып келишти, өрүп үйрөнүштү. Аябай ыраазы болуп атат. Анан бирөөсү ошо үйүнө көйнөк шымы менен тикти. Ошо 4 күн мына ушул күнгө чейин. Элдин немеси жакшы, бирок колдоо, өтө колдоо, бир жерге бир ишкана болсо, элге аябай жакшы жардам болот эле. 60 жашта аркалап калган Урниса Жуманазарова кантип бадыраңды жакшы өстүрүү боюнча мыкты адис. Кошумча башкаларга да анын өстүрүүнүн сырын окутат. Табигый ден соолукка пайдалуу азыктарды туура эгип, өстүрүп, кайра аны кардарларга мыкты баада сатуунун да өзгөчө сырлары бар экенин айтат. Дыйканчылыкты деле канча жасашып койсо дагы, же сортту тандашын билбейт да. Уруктун сортун тандаша албайт дагы. Бирөө башка базардан эле жапжашыл болгон көчөттү алып келип эгет дагы, ал күзгө чейин жашыл болуп 5-6 эле мөмө берет, түшүм бербейт. Ал деген баягы базарчылардын өтүмүнө карайт да. Анан биз урукту кандай тандайсың? Ошо үрөндөрдү тандап алыш керек биринчи очередде. Аны кандай эгиш керек, анан кандай кийин сатыш, кандай пайдаланыш керек, кандай консервациялаш керек. Ушулардан бери үйрөтүш үчүн ар бир долбоорду издеп, таап, анан ушул иштерди алып барабыз да. Бөдөнөнү эркектер гана багат десеңиз жаңылышасыз. Жумуш жок деп бекер отурбай, Азада Ризаева бөдөнө өстүрүп көрүүнү чечкен. Өз балдарына пайдалуу азык жана үй тиричилиги үчүн керектүү каражатты бөдөнө менен жумуртка сатып табат. 30 бөдөнөсүнөн күн сайын 20-25 дана жумуртка алат. Унчалык иш харакат. Анчалык көп эмгекти талап кылбайт. Өтө деле кыйынчылыгы жок. Аз эле жерди ээлейт. Карап эле коесуң. Суусун тез-тез алмаштырасың. Данын карап алмаштырып, тез-тез түбүн тазалап туруу зарыл. Өтө деле оор иш эмес. Көбүрөөк жаш балдарга иммунитетти көтөрүүгө, тамак ооруга, анан карыяларга иммунитетти көтөрүүгө, буту ооругандар алып турушат. Бөдөнө негизи бардык эле жерге дары. Hamma yoqqa foydali bedanani. Элет айымдар үчүн негизги көйгөй жумушсуздук. Бирок үйдө отуруп деле жумуш табып, үй тиричилигине жардам бере турган жагдайлар боюнча атайын окутуп үйрөтүү иштери өлкөнүн 5 облусунда жүргүзүлүүдө. Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас жана Нарын облустарында окутуу иштери улантылды. Табияты тоолуу, шарты катал Нарын облусунда айымдар үчүн жумуш табууда орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Тоолуу аймакта аба ырайы суук шартта деле помидор, бадыраң сыяктуу жашылча жемиштерди өстүрсө болот. Ал үчүн ылайыктуу күнөзканаларды жасап, топуракты талапка ылайык даярдаш керек. Атайын келген адистер элеттик аялдарга помидор өстүрүүнүн болгон жол-жоболорун үйрөтүүдө. Мурун бул жерде жашылча өстүрүп көргөн эмес. Помидор менен бадыраң капуста өскөн эмес. Булар картошка, сайыз, кызылча гана өстүрүшчү. Анан азыр мен ошол жашылчаны пайдалуулугун үйрөттүм. Жашылча
организмге кандай пайдалуу экенин, ошонун өстүр ыкмаларын үйрөттүм, элдик ыкмаларды колдоону үйрөттүм, органиканы үйрөттүм. Ошондой эле парник жасаганды үйрөттүк. Анан азыр биз парникке ушундай помидор менен бадыраңдын рассадасын отургузуп, кантип өстүрүш керек, кантип түшүм алыш керек деген, мындайча айтканда өстүр ыкмаларын, сырларын үйрөнүп алышты. Эми көбүнчөсү кызыгып атышат, баары тең уже үйлөрүнө парник жасап, ушундай парниктер жасап, уже даярданып атышат. Айылда эми андай аял кишилерге ылайыктуу жумуш жок. Анткени биз балдарды көбүнчө карайбыз, үйдө элебиз да. Үйгө бизге андай жумуш аткара албайбыз. Жолдоштор спиртке иштейт, а биз өзүбүздө аялдарга жумуш жок. Жумуш иштей алчу эмеспиз. Эми буюрса балдарыбыз менен биргеликте бул проекти бизге жакты, жакшы болуп атат бизге. Ошо чогуу биргеликте өстүрүп, балдарыбызга дагы биз үйрөткөнгө дагы жакшы экен. Ушундай жер жемиштерди жеп, өзүбүздүн эмебиз боюнча өз колубуз менен натуральный да, бизге баардыгын үйрөттү. Компост жасаганды үйрөндүк, кыкты өзүбүз натуральный кыктарда кантип иштетишти мурун билчү эмеспиз. Эми буюрса ушуну аракеттенип, ушуну алып кетели деп жакшы аракет кылып атабыз. Нарын облусунун алыскы аймактары болгон Кара Суу, Ак Дала жана Чолпон айылдарындагы жашоочу кыз-келиндер кыска мөөнөттүү окууларды бүтүрүштү. Анын негизинде ар бир жумушсуз аялдар өз жөндөмдөрүнө жана кызыгуусуна ылайык ар түрдүү тармактарды тандап алышкан. Мурун баарыбыз эле иштебей эле үйдө отурган айымдар болчубуз. Анан бул инициатива бизге деген Япониядан грант келип, бизге жардам берип, анан окуткан. Биз 4 күн окуганбыз. Биз атайын ушу кулинария жагын тандап алганбыз. Анан ошол гранттан баштап биздин эле кызыгуубуз күчөп баштады. Эмнеге эл жасаганды биз жасай албайбыз? Мисалы үчүн муну сатып жечүбүз. Кушкорго барып сатып келип жечүбүз. Анан жасап көрөлү деп жасап баштадык. Эми буюрса ишибиз жакшы, жүрүшүп калдык. Бизден деле заказ такай эле боло бербейт. Анда-санда заказ болуп калат. Заказ болгондо көбүрөөк жасайбыз. Жакшы эле болуп калат. Заказды айылдын ичи эле берет бизде. Сыртка чыга элекпиз айылдан. Пока айылдын ичин камсыз кылып атабыз. Анан мындай бирин-серин келип бала бакыра кекс алып кетет. Келиндер келип айылга бараттык эле же үйдөн жейли деп сатып алгандар болот. Ошентип элеттик жумушсуз олтурган аялдарда дагы аракеттер пайда болуп жатат. Ал эми айрымдары төшөк жууркандарды тегешип, кыздар үчүн сеп тигүүгө өтүшкөн. Азыркы куруп аткан шешептерибиз, журкандарыбыз, курак төшөктөрүбүздү элге тартуулап атабыз. Буюрса заказ алып, элден жакырчылыктан чыгуу үчүн сатыш үчүн, андан дагы мээде азыр кыз-келиндер да бар, пасой албаган келиндер бар, иштебеген келиндер бар. Ошолорго үйрөтүп, дагы командабызга кошуп, дагы көбү кеңейтсекпи деген оюбуз бар. Элет жериндеги жакырчылыкты жоюуга багытталган долбоорго тартылгандардын дээрлик баарысы жумушсуз олтурган кыз-келиндер. Өзгөчө гендердик теңчиликке жеткирүү жана аялдардын эркектерге болгон көз карандуулугун жоюу багытын көздөйт. Аялдар да өздөрү ойлонуп, иш-аракет жасап, каражат таба ала тургандыгын көрсөтөт. Жергиликтүү аялдар өздөрүнүн тандоосу менен кызыккан окууларын окушат дагы. Ошол алган билиминин негизинде өз жашаган жерлеринде кичинекей чакан мүмкүн ишкана болобу же кичинекей үйдүн ичинде бир иш аракеттерди жасоого негизделген да, багытталган. Азыркы кезде биздин долбоор 2018-жылы башталган. Ушул 2019 май айында аяктайт. Долбоордун алкагында 2720 киши катышкан. Окуулардан тышкары ар бир айыл, тандалган айыл аймак, биз негизи 10 айыл аймак менен иштегенбиз, ар бир областта 2 айыл аймактан. Тандалган айыл аймактар өздөрүнүн көйгөйүнө жараша кандай керектүү инфраструктуралык долбоорлорду дагы ишке ашырышат да. Борбор шаарлардан алыскы аймактардагы кыз-келиндердин жумушка тартылып, өз алдынча киши ишкердик түрлөрүнө кызыгуусу бул жакшы жашаан экенин гендердик серепчилер белгилешет. Алар канчалык аялдарды колдоп, аларга дем күч берилсе, үй бүлө тынч жана алар баккан балдары да ден соолугу бекем,
билим деңгээли да жогору болооруна ишенишет. Если женщины испытывают дискриминацию, растет феномен женской бедности. Если женщина бедная, эгерде аялдар кордукту көп көрсө, аялдык кедейчилик өсөт. Жакыр болсо, анын балдары дагы кедей болот. Аял кедей жана бечара болсо, анын балдарынын ден соолугу да көбүрөөк назик болуп калат. Аларда үй бүлө пландоо деген болбой, тескерисинче жакыр үй бүлөлөрдө балдардын саны дагы көп болот. Орто киришелүү үй бүлөлөргө салыштырмалуу. Бул абдан демографиялуу көрсөткүч. Жакырчылыктын жыйынтыгы Кыргызстанда жана бардык дүйнөдө көрсөтүп турат. Үй бүлөдө 3-чү бала пайда болгондон кийин кедейчилик 70%га чейин өсөт. Балдар бул өтө кымбат, андыктан ага көп мүмкүнчүлүк бөлүү талап кылынат. За черту бедности возрастает на 70%. То есть дети это дорого, детей нужно вкладывать много ресурсов. Демек, аялдардын тагдыры бир өзү менен чектелбейт. Анын тагдырынан келечектеги улуу кыздарынын жашоосу да көз каранды. Андыктан кээндерди өсүп өнүгүү, аялдардын жумуш менен камсыздалып, алдыга өсүүсү өлкөнүн келечеги үчүн.